Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 12 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жеринин аянты 10 сотук болгон өтө сонун сатылуучу 6 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Асты полу жыгач туугандар. Жери 10 сотук, кызыл китеби бар, документи так. Бул жерде таза суу бар, свет бар, кудугу дагы бар. Мына үйдүн ремонтторун көрүп атасыздар, өтө сонун экен. Паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөгө киргизилген, сырт тарапта топкасы деле бар. Ушундай. Мен турган жер туугандар бул суу башы, суу бою деп аталган шаарга караган Төлөйкөн айылынын аяк тарабында турам. Туугандар, сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, шаарга караган Төлөйкөн айылына кирип келе бересиздер. Суу башы, суу бою деп атап коюшат. Төлөйкөн айылынын аяк тарабына жүрүп келгениңиздерде, могул жерде 3 ача жол бар. Ушул 3 ача жолдон солго бурулуп 100 метр жүрсөңүздөр, Төлөйкөндүн 124 маршруткасынын аркы аялдамасы бар. Жанында жеткинчек лагери дагы бар. Ал тарапка бурулбай, ушул жерден оңго бурулуп, түптүз жогору тарапка чыгып барсаңыздар, Төлөйкөн айылынын дачасы жайгашкан. Ошол дачанын 5-көчөсүндө сатылуучу үйүбүз турат. Чыгып бара бериңиздер, маалымат берем. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына да келип калдым. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Жери 10 сотук. Таза суу, свет, кудук бардыгы бар экен. Эң негизгиси кызыл китеби бар. Анан жери дагы кеңири 10 сотук, элестетиңиздер. Туугандар, видеону аянтча чейин зерикпей көрүңүздөр. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Кийин келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Туугандар, бул жакта көчө, мен жана айткан. Бул жакта воротасы деле орнотулган. Ачып үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Туугандар, воротадан киргениңиздерде оң тарапта мына 6 бөлмөлүү чоң үй жайгашкан. Ремонттору өтө сонун. Шарттары дагы бардыгы бар. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө жакса керек. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Так. Туугандар, азыр мына киргениңиздерде сол тарапта бул жакта чоң мал сарайы. Өздөрү мал, ушундай бир эчки, кой багат экен. Андыктан сиздер дагы кийин ала турган болсоңуздар, ушундай бир кошумча бизнес кылсаңыздар дагы болот. Чоң мал сарайы бар, көрдүңүздөр. Бул жакта болсо огороту, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Азыр картошка дагы, пияз дагы эгип койдук дейт. Эми Кудай буйрса секин 1-2 айдын ичинде чоңоюп чыгып калат. Ушундай туугандар. Мына жакта болсо тандыры, бул жакта болсо 3 очок, самор бардыгы даяр. Той топур кеңири өтөрө бересиздер. Бул жакта болсо дагы бир летний бир комната жайында отура турган. Бул мен жана айтып берген чоң үйү туугандар. Өздөрү бул үйдү салган экен. Көптөн бери эле жашаган экен. Эми шартка байланыштуу акча керек болот экен. Ошол себептен эле сатабыз деп мага маалымат берди. Туугандар, жүрүңүздөр. Ушул үйгө кириңиздер. Дагы да бир толук маалымат берейин. Ремонту мага жакты, 6 бөлмөдөн турат. Сиздер лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мына короосу ушундай болуп көрүнүп турат. Ушундай сонун 10 сотук туугандар жери. Киргениңиздерде бул прихожка. Мен оң тараптагы бөлмөдөн баштай берейин. Бул барыңыздар эле билген кухня болуп калат. Караңыздар, өтө чоң. Өтө кеңир. Анан буюм тайымдары келишим түрдө. Эси менен аны өзүңүздөр келип сүйлөшөсүздөр. Телефондо иш бүтпөйт. Так, бул жак болсо барыңыздар эле билген экинчи бөлмөсү. Паровой отоплениянын батарейкалары бар. Бардыгы жайгаштырылган. Ремонту дагы сонун, асты полу жыгач эң негизгиси. Бул 3-чү бөлмөсү. Детский экен туугандар. Телевизор дагы орнотулган. Бардыгы сонун. Так, бул жак болсо 4-чү бөлмөсү. Бул дагы бир детский комната туугандар. Ушундай. Жакшы, сонун. Анан бул айылда туугандар, билесиздер эми Төлөйкөндө мектеп, бала бакча, мечит, магазин, маршруттук каттам бардыгы бар. Шаарга деле жакын, 15-20 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар. Төлөйкөндү билет эми бардыгы эле айтпасам деле. Так, туугандар, бул дагы бир бөлмөсү. Көрдүңүздөр, бул жакта печкасы бар экен, от жагып тамак кылсаңыздар болот. Так, бул болсо акыркы бөлмөсү туугандар. Асты полу жыгач. Бул ошондо 6-чы бөлмөсү туугандар. Көрдүңүздөр. Анан бул үйдү кантип жылытам дей турган болсоңуздар, паровой отоплениянын батарейкалары бардык бөлмөдө бар, көргөзүп бердим. Топкасы кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, мына бул жакта. Бул эшикти ачсаңыздар, солго карасаңыздар, мына жакта топкасы бар. Отдельно ошол жактан от жагып, үйдү жылыта бересиздер туугандар. Ушундай. Подвалга деле чыгып кетсе болот экен, ана крышага. Лестницасы да бар экен. Бул жакта мына подвал деле бар туугандар. Салат, варенье да бир башка нерсе коюп турганы подвал деле бар деп эси мага маалымат берди. Ушундай. Туугандар, мына 6 бөлмөлүү үй тууралуу колдон келишинче маалымат бердим. Келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Мына көрдүңүздөр туугандар. Бул жакта мен жана көргөзүп берген чоң мал сарайы.
Бул жак болсо мини огород. Картошка менен пияз эгип коюптур. Бир эки көчөттүн түрлөрү дагы бар. Бардыгы сонун. Төрт тарабы ограждение болуп тосулган. Анда бул жака дагы эккен экен туугандар. Эми мына жактагы времянкаларын дагы көргөзүп берип коеюн, жүрүңүздөр. Так, бул жакта летний сөрү. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, барыңыздар эле билген, мына летний бир комната болуп калат. Ушундай. Туугандар, бул жактан чыгабыз. Бул жагы болсо, мен жанагы айткан үй чоочок туугандар. Той топур кеңири өткөрө бересиздер. Самордон бери бар экен. Жакшы. Сонун. Так, дагы кандай маалымат берейин туугандар? Болду, окшойт менимче. Керектүү информацияларын айттым. Границасы туугандар 10 соток болгондо мына примерно ушундай болуп калат. Ушул жактын эле бери жагы. Бул жагы кошунаңыздар. Эми кийин үйдү алсаңыздар, Кудай буйруса, ортодон акча чыгарып, фискалдык собор менен тосуп алсаңыздар болот, сонун кылып. Үйдүн баасын айтайын туугандар. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $60,000. Анан кеми бар. Айткан баасын эч ким сатпайт. Кеми болот. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып, же WhatsApp'тан жазып, же келип көрүп, сүйлөшүп дагы да бир толук маалымат алып кетсеңиздер болот. $60,000, анан кеми бар туугандар. Барыңыздарга ийгилик, ушундай сатылуучу үйдү колдон чыгарбаңыздар. Жер таза 10 соток чыгат. Эң негизгиси кызыл китеби бар экен.